Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Асек Урманбетов быйыл 101 жашка чыкты. Ал 19 жашында, тактап айтканда 1943 жылы майданга аттанып, 1944 жылы бутунан жарадар болгон. Кийин 3 айдан кийин бутун кесип салышкан. Согуш ардагери Урманбетов ошол согуш талаасындагы азаптуу күндөрүн күнү бүгүнкүдөй эскерди. Ош абсолютно bir koştur yatkam. Gel kızla men bolçumun. Adam men arkadaş olup geldim. Bütün geçirip. Ama ben ayva canım giyip, canım özümün alt buruşup, eğitim ısıp, yatkandı bilem. O yerine geldim. Ne olduğunu bilmem. O şu yerde 5 saat yattım. 5 saat ölü yattım yatkanda. Veteranды сыйлайбыз дешип, МВД'нын работниктери алып келип, бул медальды тагып кетишти. Чеккен калпагын кийгизип кетишти. Урманбетов майдандагы эрдик үчүн бир катар орден медальдар менен сыйланган. Ушул кезде уул кыздарынын небере чөбөрөлөрүнүн курчоосунда бакубат карылыктын төрүндө. Мындан кийин согуштун бетин ары кылсын деген Асек жалпы кыргыз элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Hem bari bir olalım. Amanlıkın arasında şöyle bir olup elinde soğuş olmasın, tınçık basitçiyle hem mekanını güldep elini tutmuşu yakışırsa bir ev yaktı mıktı bulmuşka geçip karışık mümkün. Bunu da kullanın sunaydı. Площадька бара аласыз ата. Асек Урманбетовдун туң кызы Майрамкүл Урманбетова ардагерди ата катар эң мыкты деп белгилейт. Ал балдарына жаштайынан туура тарбия берип, адал эмгек менен тиричилик кылууга үндөгөн. Өзүнүн баскан жолу балдар үчүн өрнөк үлгү болгон. Атамдын эң мыкты жагы аябай токтоо. Ошунча болуп бир баласын катуу, кээ бири айылдагы кишилерде болуп жаман сөздөр менен тилдеп уруп балдардын көңүлүн калтырган эмес. Биринчи эле балдардын барына калп айтпа деп үйрөтчү. Уру кылба. Адамдан эмгегин жебе. Өзүң эмгекчил бол. Сен жерди канча тытып иштесең ошончо саган Кудайым берет деп үйрөткөн да. Биз вообще калп айтканды да билбейбиз. Анан акчага кызыгып акчанын артынан чуркаба деген. Өзүнүн аракети менен ар бир адамдын маңдайына жазган тагдыры бар, ошого жараша болот. Элге жаман көрүнбө деп үйрөтчү да. Азыр мына мен деле 75ке чыктым. Акча бар болсо бар, жок болсо жок. Чуркап барып бирөөнөн карыз алып тытынбайм. Бирок кем эмесмин. Кыл чайнашкан согуш таласында канчалаган аталарыбыз окко учуп, душмандын мизин кайтарышты. Ошол эле учурда энелерибиз дагы кызмат кылышып, күн түн дебей орукта иштешти. Жана мына дал ушул тынчтык күндү тартуулашты. Албетте эч кимдин эч качан эмгеги унутулбайт. Албетте алардын эрдиги согуш майданында көргөзгөн эрдигине biz tereң ыраазычылык билдиребиз. Азыркы убакытка чейин 9 май жеңиш күнүн белгилеп келебиз. Ал эми өзүбүздүн ата бабаларыбызга чоң ыраазычылыгыбызды жана терең таазим кылабыз. Биздин улуу ата мекендик согушка катышып келген ардагерлерибиздин эмгегин баалоо, алар биз үчүн эч качан унутулбайт. Алардын эрдиги биздин түбөлүктө жүрөгүбүздө сакталат. Белгилей кетсек, быйыл улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 79 жылдыгы белгиленет. Акыркы маалыматтарга ылайык Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун 60тай ардагери калган. Тилекке каршы жылдан жылга алардын катары союлуп барат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.